Салам достор, сиздерге бүгүн ушундай овощной котлеттин рецепти менен бөлүшөмүн. Аябай тез жасалат жана ошондой эле даамдуу, тоюмдуу дагы болот. Продуктлары дагы аз гана, келишимдүү, баада алсаңыздар болот. Анда эмесе баштайлы. Эң биринчи эле капустаны алабыз. Капустаны соломка кылып майда кылып турап жиберебиз. Мен пекинский капуста алдым, сиздер жөнөкөй капуста алсаңыздар дагы боло берет. Ушундай кылып майдалап туурап, аны бир идишке салып кое турабыз. Андан кийин эле ушундай пиязыбызды алабыз. Кичинекей пияз болсо 2 баш пияз аласыздар, эгерде бириси чоң болсо 1,5 пияз боло берет. Аны дагы ушундай кылып майдалап турабыз дагы капустабыздын үстүнө салып кое турабыз. Сабизди болсо туурабайбыз. Жөн гана ушундай терканын жардамы менен гана узун кылып өткөрүп алабыз. Укропту дагы майдалап туурап алдык. Анын үстүнө эле 4 жумуртканы алып чагып жиберебиз дагы. Үстүнө унду кошобуз. 3 столовый ложка койсоңуздар болот. Ундун үстүнө тузубузду салабыз, кара мурч жана калемпир салсаңыздар болот, өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша. Андан кийин вилка менен жакшылап аралаштырып, ушундай бир массага келтирип алабыз. Газга кастрюлабызды асып, сковородка болсо сковородка асасыздар. Андан кийин эле бир азыраак ак май куюп, кичине орточо отто ушундай кылып котлеттерибизди коюп, эки жагы кызарып, жакшы бышканча ушундай кылып кууруп алабыз. Мынакей биздин котлеттерибиз эки жагы да сонун болуп кызарып, бышты. Эми ала берсек болот. Бир эле жасаган массабыздан бизде бир табак котлет чыкты. Сиздер дагы ушундай кылып жасап көрүңүздөр. Аябай тоюмдуу жана тез болот. Достор, биздин рецепт акырына жетти. Мына этсиз овощной котлетибиз даяр болду. Сиздер дагы ушундай кылып даярдап көрүңүздөр. Ал эми видеого лайк басып, каналга подписка таштаганды унутпаңыздар. Жана да жасап көрсөңүздөр, комментарийге жазып отзыв калтырыңыздар. Кайрадан жаңы рецептте көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.